Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын баштайбыз. Сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуу маанайды кол жаңсоо аркылуу жасайсыңар. Боз үй болот дегерек, уста жасайт жебелеп. Анын үстүн жаппаса, жамгыр жаайт себелеп. Кырдаалга жараша сабагыбыздан мурун алтын эреже түзүп алалы. Үйдө болобуз. Колду самындап жууп, бет каптагынабыз. Антисептик менен колду тез-тез арчып турабыз. Өкмөт айткан эрежеге баш ийип, эрежени так сактайбыз. Онлайн сабагына активдүү катышабыз. Сабагыбыздын темасы макал бар жерде акыл бар. Сабагыбыздын максаты макалдардын маанисин түшүнүшөт жана ылайыгына жараша көгөндө колдонуп сүйлөй башташат. Ой жүгүртүүгө, так сүйлөөгө көнүгүшөт. Адептүүлүккө, ынтымактуулукка, эмгекчилдикке, достукка тарбияланышат. Макал лакаптарды силер 1-2 класстан бери окуп келатасыңар. Аларды аталардын сөзү деп түшүнөбүз. Макалдарда баардык акыл ойлордун бермети топтолгон. Улуулар турмушта болгон ар кандай окуядан акыл менен жыйынтык чыгарып, улам кичүүлөргө накыл катары айтып калтырышкан. Алар кичүүлөр үчүн жүрүм-турумдун элдик эрежелери катары кабылданган. Аны бузуу жаман жорук катары бааланган. Макал лакаптар акыл эске, адепке, эмгекке, билимдүү болууга, элди коргоого, ата мекенге кызмат кылууга чакырат. Макал лакаптар кыска, так айтылган ой туюмдары. Анда эмгекчил жакшы адамдар даңкталат, жалкоо, адепсиз адамдар шылдыңга алынат. Макалдар силерге акыл үйрөтөт, тарбия берет, сөзүңөрдү өстүрөт, оюңарды дагы байытат. Суроолор жана үйгө берилүүчү тапшырмалар. Макалдарда эмне тууралуу ойлор айтылды? Алардын кайсылары силерге өзгөчө жакты? Силердин байкооңорго оюңарга төп келгендерин иргеп, дептериңерге көчүрүп алгыла. Макалдарды жаттап алып, өз сөзүңөрдү колдонуп, сүйлөөгө аракет кылгыла. Тапшырманы аткарып, жөнөтүүнү унутпагыла.